Assalamu alaikum. Hurmatly görөрmanдар. Азыркы учурда бул Ош шаарындагы Наукатский подъем тарап көмүрдүн баасы боюнча. Бул Белалманыкы дедиң көмүр да? Алай. Канча алайды да? Мурдашпы же сармагол? 6,5-дан бери. 1 килограмм 6,5. Көбүрөөк алсачы? Көбүрөөк алса деле ошол. Ошо 6,5. Белалманыкы каякта? Жакта. Жакта Белалма дейт. Бул үчөө тең ошол Белалманыкыбы? Белалманыкы. Булар канча? Сен аз. 6,5 айтылат, ошо 6 сом тегерегинде сатылат да. 6,5 экен да, значит, да? 6. Сатылыш 6 болду. Satılışı 6 deyit. 6 son Belalmanыкы 6,5. Алай дейт мурдаш. Бул жерде сармоголдук барбы жокпу? Жок, ошолордонсуз беке? Ооба, ошолордон. Жок, сармогол. Сармогол жокпу? Не, ака, башка продукттар, башка нерселер кымбаттуу кетпи, олордун негенде. Эми мындайда азыр көмүр тема болуп да бардык жердечи. Основной элге керек нерсе көмүр болуп. Башка нерсеге карап бизден кичине неме кылышыбыз керек ака. Жок, туура, башкасын деле текшерет атпайбы? Башкасын деле текшерет, көмүр деле текшерет. Мына ушундай. Бул жакта сатуучулар нааразылык билдирип атышат. Силер көмүр деле текшересиңер, башкасын текшербейсиңер деп. Эми алардын айтканы деле туура, бирок негизи кышта элге көмүр керек маалында, күн сууктаганда негизсиз кымбаттатты деген элден талап түшкөн. Ошонун негизинде бүгүн Ош шаарынын вице-мэри Сонунбек Жунусбаев менен бирге көмүрлөргө рейд кылдык. Сиздер видеонун толугун Тез Кабар News каналынан көрсөңүздөр болот.